Барыңыздарга салам. Бирине зар дүйнөдө, бирине кор дүйнө демекчи, Бишкекте жол акы көтөрүлө турган болуп калды окшойт. 15 сом эмес 20 сом болсун деп айрым маршруттун айдоочулары талап кылышууда. Бүгүн Борбордук мэриянын жыйын залында мэрдин милдетин аткаруучу Балбак Түлөбаев жеке транспорттук компаниялардын жетекчилери менен болгон бул жолугушуу тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, жолугушууда кайрадан жеке кичи автобустарда жүрүү тарифтерин этап-этабы менен көтөрүү маселеси талкууланды. Эл ташуучулар тарифти эми 19-20 сомго чейин көтөрүүнү талап кылышты. Элди ташыбай жумушка чыкпоо акциясын үчүнчү күчтөр уюштуруп, алар өлкө саясатын дестабилдештирүү аракетин көрүшүүдө деген оюн Балбак Түлөбаев ортого салды. Ошондой эле ал унаа парктарына материалдык зыян келтирип, маршруттун айнектерин сындыргандар мыйзам негизинде жооп берерин кошумчалады. Маршруттун ээлери бийликте жана парламентте отурат деген пикирлер интернетте байма-бай айтылып келет. Балбак Түлөбаев акыны көтөрбөй, ошол төбөлдөрдүн куйругун басып алган жокпу? Ким билет? Айтор аны парламентке чакырып, ал жакка барбай интернет аркылуу кайма айтышуу башталды окшойт. Бишкек шаардык мэринин милдетин аткаруучу Балбак Түлөбаев жана анын кол астындагы кызматкерлер кайра-кайра чакырылган тармактык комитеттин отурумуна келбей койгонун жогорку кеңештин маалымат кызматы айтып, бул көрүнүш тоотпой жаткандык деп белгиленди. Маалымат кызматына таянсак, мыйзам боюнча мэриянын жетекчилиги парламентке отчет берүүгө милдеттүү жана парламент кызмат адамдарын жумуштан алуу сунушун берүүгө укуктуу. Депутат Рыскелди Момбеков мэриядан жооптуу кызматкерлер шаардагы курулуш маселелери талкууланган жыйынга келбей койгонуна нааразы болуп, курулуш тармагында коррупция тамыр жайган дейт. Ал эми Балбак Түлөбаев депутатты мыйзамды окууга чакырып, бул кайрылуу 24 KG сайтына жүктөлгөн. Каякты караба мамайдын көрүү демекчи, Каракулжа аймактык ооруканасында да көйгөй жаралды. Каракулжа аймактык ооруканасында абанын температурасынан улам адам эле эмес, ит да өлүшү мүмкүн экенин айыл тургуну Чыныбек Мамбетов атайын коллегиянын жүрүшүндө билдирди. Аймактык оорукананын жетекчисине кайрылган айыл тургуну оорукананын шарты талапка жооп бербейт деп, бул ооруканада октябрь айында эле суук болуп баштайт. Ал эми кыштын чилдесинде ит да өлөт. Ооруканада дарыланган соң анда жылуу болушуңуз керек да, же ооруканада өлүш керекпи? Бейтаптарга сапатсыз бир кесим эт жана картошка жок тамак аш берилет. Ал эми медайымдары 200 килограммга чейин толду. Бул тууралуу бардыгы билишет, деп Мамбетов ачуулана жетекчиликке кайрылды. Аталган райондун акими Нуралы Курмантаев бул сын пикирлерди өзүнө кабыл алганын айтып, бул маселелер четте калбай чечилерин, суук мезгилде бул эле ооруканада эмес, көптөгөн мектептерде да жылуулук болбогонун моюнга алды. Кечкеле көйгөйлөрдү айта бербей, жакшы жаңылыкка да токтололу. Эми дүйнө жүзүнүн элдери менен кенен баарлаша алабыз. 40 тилде которо алган кулакчындар. Илимпоздор дүйнөнүн 40 тилинде тоскоолдуксуз сүйлөөгө мүмкүнчүлүк берген кулакчындарды ойлоп табышты. Дүйнөнүн 40 тилинде үзгүлтүксүз байланышты камсыз кылган кулакчын котормочулук коммуникациялык көйгөйүн гана чечпестен, көптөгөн саясий маселелерди да чечүүгө жардам берет. Ар тилде эркин сүйлөөгө мүмкүндүк берип, заманбап доорго ылайыкталган. Бизде ушундай жаңылыктар эшикти каар жаап, суук катуулай баштады. Өзүңүздөргө сак болуңуздар.